Алланы унутуу жана эки жүздүүлүк. Хасан Басриге бир аял келип, менин жапжаш кызым өлүп калды. Аны түшүмдө көргүм келет. Ушунун жолун үйрөтөсүңбү деп сага келдим дейт. Хасан Басри ага түшүндө кызын кандай көрүүгө болорун үйрөтөт. Ошентип аял кызын түшүндө көрөт. Кызынын үстүндө оттон кийим, мойнунда чынжыр жана буттарында кишен бар эле. Аял бул тууралуу Хасан Басриге айтып бергенде, ал аябай кайгырат. Бир канча убакыттан кийин Хасан Басри түшүндө баягы кызды бейиште башына таажы кийип алып жүргөнүн көрөт. Кыз ага: "Мени тааныдыңызбы? Мени түшүндө көргүсү келген аялдын кызымын" дейт. Хасан Басри: "Сен кантип мындай болуп калдың?" дегенде, кыз: "Бир киши биздин мүрзөнүн жанынан өтүп баратып, Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассалам бир жолу салават айтты. Мүрзөдө азап тартып жаткан 550 маркум бар эле. Ошол салаваттан кийин бул маркумдардын азабы ушул киши айткан салаваттын урматына токтосун" деген буйрук кылды, деп жооп берет. Бир кишинин бир жолу айткан салаваты 550 кишинин азабын токтотуп жаткан болсо, 50 жылдык өмүрү боюнча салават айткан пенде кыямат күнү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шапаатына ээ болбойбу? Алла Таала Курани Каримде мындай деп айтат: "Алланы унуткандар сыяктуу болбогула, күнөөгө батпагыла". Башкача айтканда, алар Алланын буйруктарына кайдыгер карап, анын буйруктарына каршы иш кылышат. Алар бул дүйнөнүн жыргалчылыгына берилип, ага азгырылышат. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам мунафык тууралуу суралганда, момун пенденин оюнда намаз менен орозо бар. Ал эми мунафыктын оюнда айбандар сыяктуу жеп ичүү бар, деп жооп берген. Момун пенде садага берүү менен күнөөлөрүнүн кечирилишин каалайт. Мунафык болсо дүйнөгө берилип, куру кыялдардын артынан жүрө берет. Үстүндөгү хадисти дагы бир окуп коелу. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам мунафык тууралуу суралганда, момун пенденин оюнда намаз менен орозо бар. Ал эми мунафыктын оюнда жеп ичүү бар. Кашанын ичинде айбандар сымал деп жазылган. Себеби кашаны айтпадык. Кошулуп окуп кеткенде бир пайгамбарыбызга бир сөз кошкон болуп калышыбыз мүмкүн. Эгер бир инсан пайгамбарыбыздын айтпаганын айтты деп айтса, ал дагы чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Момун пенде садага берүү менен күнөөлөрүнүн кечирилишин каалайт. Мунафык болсо дүйнөгө берилип, куру кыялдардын артынан жүрө берет. Момун пенде Алладан башка эч кимге таянбайт. Мунафык болсо Алладан башканын баарынан үмүт кылат. Момун пенде динин дүйнөдөн артык көрөт. Мунафык болсо дүйнөнү динден артык көрөт. Момун Алладан гана коркот. Мунафык болсо Алладан башка баарынан коркот. Момун жакшы иштерди жасайт жана Алладан коркуп ыйлайт. Мунафык болсо күнөө кылып коюп, жыргап куунап жүрө берет. Момун жакшылыкка үндөйт. Мунафык бузукулук кылып, күнөө иштерге түртөт жана жакшылыктан тосот. Алла Таала Курани Каримде мындай деп айтат: "Мунафык эркектер менен мунафык аялдар бири-биринен кашанын ичинде эч кандай айырмасы жок. Алар жамандыкка чакырып, изгиликтен тосушат. Алардын колдору ар дайым жумулуу. Мааниси кайрымдуулук кылышпайт. Алар Алланы унутушкан. Ошондуктан Алла да аларды унуткан". Акыйкатта мунафыктар бузукулар. Алла мунафык эркектер менен мунафык аялдарга жана каапырларга алар эч качан чыкпай турган отту убада кылды. Ошол аларга жетиштүү. Аларга Алланын каргышы тийген, аларга түгөнбөс азап бар. Тауба сүрөсү. Албетте, Алла эки жүздүүлөр менен каапырлардын баарын тозокко жыйнайт.
Ниса сүрөсү. Жогоруда аяттарда мунафыктар биринчи айтылган, анткени алар капырлардан да жаман. Анын артынан бул эки топтун тең тозокко кирери билдирилген. Башка бир аятта Алла Таала мындай дейт: Акыйкатта эки жүздүүлөр тозоктун төмөнкү катмарында болушат. Сен алар үчүн жардам кылуучуну таппайсың. Ниса сүрөсү. Мунафык деген сөз көр чычкан деген маанидеги сөздөн келип чыккан. Себеби көр чычкандын ийининде эки тешиги болот. Биринен көрүнүп коюп, экинчисинен чыгып кетип калат. Мына ошондуктан мунафыкка да ушул ат берилген. Себеби ал мусулман болуп көрүнгөнү менен чынында мусулман эмес, динден чыккан киши. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам момун деген ким, мунафык деген ким деп сурашканда, пайгамбарыбыз момун намаз окуйт, орозо кармайт. Мунафык болсо айбандай жеп ичет, намаз окубайт жана Алла буйруган адеп ахлакка жатпагандай жашайт. Момун пенде кыйналып жаткандарга жардам берүү жана Алладан кечирим суроо менен алек болот. Мунафык болсо напсинин жетегинде ачкөздүк менен ар тарапка жүткүнө берет. Момун Аллага гана таянат. Мунафык болсо Алладан башка бардык нерсеге таянганы менен Аллага тобокел кыла албайт. Момун динин мал-мүлккө сатпайт. Мунафык болсо динин акчага сатат. Ал үчүн мал-мүлк динден да, ыймандан да жогору турат. Момун Алладан башка эч кимден коркпойт. Мунафык болсо Алладан башка ар кимден корко берет. Момун күнөөдөн сактанат. Алла үчүн көз жаш төгөт. Мунафык болсо күнөөдөн тыйылбай, жыргап куунап жүрө берет. Момун жалгыз калып, Аллага болгон сүйүүсүн күчөтүүнү жакшы көрөт. Мунафык жалгыздыкты жактырбай, ар дайым башкалар менен аралашып жүргүсү келет. Момун оңдоп түзөтүүнү жактырат. Бузукулуктан тыйылат. Мунафык болсо бузукулукту жакшы көрөт. Момун Аллага буйруганы үчүн жамандыктардан токтотуп, изги иштерди кылууга умтулат. Мунафык болсо өз пайдасын гана көздөйт. Жада калса жаман иштерге түртүп, жакшы иштерге бөгөт болот. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунафык эки топ койдун ортосунда бир бул топко, бир тигил топко кошулууга аракет кылып, бирок экөөнө тең чоочун болгон үчүн алардын эч бирине кошула албаган койго окшойт. Ошого окшоп эки жүздүү мунафык кишилер да баарына жат болуп, ыймандууларга да, ыймансыздарга да кошула албайт. Алла Таала булар үчүн тозокту 7 эшиктүү кылып жараткан. Себеби Кур'ан-ы Каримде анын 7 эшиги бар. Ар бир эшикке ажыратылган, дайындалган топ бар деп айтылат. Хижр сүрөсү. Бул эшиктер каргыш менен темирден капталган. Дуалдарынын ички бети жез, сырткы бети коргошун менен капталган. Астында азап, үстүндө аяосуз жаза бар. Анын асты темир, айнек жана жезден. Тозокулар үстүнөн, астынан, оңунан жана сол жагынан отко чулганган тозок кабат-кабат. Мунафыктар үчүн тозоктун эң астыңкы кабаты даярдалган. Риваяттар боюнча тозок төмөндөгүчө баяндалат. Алла Таала тозокту жаратканда аны 1000 жыл күйгүзүп жакты жана ал кып-кызыл болду. Анан дагы 1000 жыл жакканда агарды. Анан таптакыр карарганга чейин дагы 1000 жыл жакты. Аль-Хакка сүрөсү. Жок, бул эмес экен. Кийинки сүрө ошол экен. Жабрил алейхиссалам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тозокту төмөндөгүчө сүрөттө берген. О Мухаммед, сени
пайгамбар кылып жиберген Аллага ант ичем. Эгер тозокулардын кийимдеринен бирөөсү жер жүзүнө чыгып калса, бүтүндөй адамзат өлөт. Тозоктун суусунан бир кесе суу жер жүзүнүн сууларына кошулса, андан ичкен жан өлөт. Эгерде Алланын, ушул сүрө Аль-Хакка сүрөсү. Анан узундугу 70 кез чынжырга мактап байлагыла деп айткан аятындагы чынжырлардын чыканактай эле бөлүгү бул дүйнө тоолорунун бирөөсүнүн үстүнө түшсө, тоону эритип жибермек. Эгер бир киши тозокко киргизилип, кайра бул дүйнөгө чыгарылса, анын заар жытынан бүтүндөй адамзат өлүп калмак. Алланы жана анын улуулугун билген киши андан катуу коркот. Жана акыретте азапка дуушар болуп калбаш үчүн напсисин алдын ала тарбиялап барат. Кылган күнөөлөрүнүн бети ачылып, Алланын алдында жоопко тартылып, тозокко ыргытылуудан мурда өз журум-турумун жөнгө салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссалам периштеге мындай дейт: О Жабраил, мага тозок эшиктеринин кандай экенин айт. Анын эшиктери да биздин эшиктерибиздейби? Жабраил алейхиссалам: Жок. Анын эшиктери бири-бирине кабатташып турат. Бир эшиктен кийинкисине чейин 70 жылдык аралык бар. Ар эки эшиктин ортосундагы ысыктык мурункусунан 70 эсе жогору, деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эшиктерден кимдер кирээрин сураганда, Жабраил алейхиссалам мындай деп жооп берет: Хавия деп аталган эң астыңкы эшигинен мунафыктар киришет. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат: Акыйкатта эки жүздүүлөр тозок отунун төмөнкү катмарында болушат. Экинчи эшик Жахим. Андан мушриктер кирет. Үчүнчү эшиги Сакар. Бул эшиктен жылдызга сыйынуучулар кирет. Төртүнчү эшик Лаза. Мындан иблис жана аны ээрчиген бардык отпарастар киришет. Бешинчиси Хутама. Андан жөөттөр кирет. Алтынчы эшик Сайыр. Бул эшиктен христиандар киришет. Ушул сөздү айткандан кийин Жабраил алейхиссалам унчукпай калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-нчи эшиктен кимдер кирээрин эмне үчүн айтпаганын сураганда, Жабраил алейхиссалам: Ал үммөтүңдөн чоң күнөө кылып, тообо келтирбей өлгөндөр кире турган эшик деп жооп кайтарат. Баарыңардын ал жайга тозок киришиңер анык. Мариям сүрөсүндө деген аят түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу коркуп, үммөтүнүн сурагынын оордугун ойлоп ыйлайт. Жараткан эгесин тааныган жана анын азабын билген киши андан чындап коркот. Жана бул оор учурду көрбөй туруп ыйлайт. Бул коркунучтуу тозокко кирбөө үчүн Аллага жалбарат. Канчалаган каарыган кишилер бар. Алар аттиң менин жаш чагым деп кайгырат. Дагы канчалаган жаштар кайран менин жаштыгым деп сыздайт. Канчалаган аялдар да кылган күнөөлөрүнө ыйлашат. Ал жайда баарынын денеси капкара болуп, белдери бекчейип калат. Ал жайда улууларга урмат, кичүүлөргө ырайым болбойт. Аялдар дырдай жылаңач калышат. О ырайымдуулугу менен кечирүүчү улуу Алла, бизди тозок отунан, тозоктун азабынан жана тозокко жакындатчу ар кандай иштерден сакта. Бизди жакшы пенделериң менен бейишиңе киргизе көр. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, кемчиликтерибизди жашырып, башчыларыбызды ишенимдүү кыла көр. Жаза тайгандан кийин кайрадан оңолушубузду насип кыл, жана бизди алдыңа барганда уят кыла көрбө. Салам жана салаваттар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жана анын жакындарына, сахабаларына болсун.